Жери алтын кенин иштетүүгө укук алган Альянс алтын компаниясы кандай гана жумуштарды жүзүүгө ашырбасын, бардык экологиялык, техникалык коопсуздук чараларын биринчи орунга коюп келет. Азыркы учурда алтын кенинде санитардык карантин 2 аптага киргизилген. Тактап айтканда 25 июлдан баштап 8 августка чейин аймагындагы бардык иштердин баарын токтотулган. Максат эпидемиологиялык кырдаалга карата кенде иштеген кызматкерлердин саламаттыгынын коопсуздугун камсыз кылуу. Өзүңүздөр билесиздер, Талас областык штабтын чечими менен 25 июлдан баштап жер үй тоо кен өндүрүшү карантинде турат. Себеп дегенде ошол бүт дүйнөдөгүдөй эле Кыргызстандагыдай эле абал күчөп, оорулар көбөйүп кеткендиктен ошонун алдын ала ооруларды жуктурбоого башкаларга кабыл алып, чогуу санэпидемстанциядан, облздравтан келип, комиссиялар 2 жумага карантинге токтоткон. Мына азыркы убакта дезинфекциялоо жана башка жумуштардын баардыгы бүтүп, 29 күнү комиссия кайрадан келип текшерип кетти. Алар баардык коюлган талаптардын баардыгын аткарылгандыгын белгилеп кетишти. Эми биз мына 7-синде карантин бүтсө, 8-inde жумушту баштаганга даярданып турабыз. Эпидемиологиялык абалга байланыштуу кен аймагында кире беришинде ар бир кызматкердин дене табы, кан басымы, сатурациясы дарыгерлер тарабынан текшерилип, анан өткөрүлөт. Ошондой эле туз ашуу, чоң чычкан жайлоосунда отурукташкан малчыларды да толук текшерүүдөн өткөрүп жатышат. Бул тууралуу Альянс алтын компаниясынын фельдшери Көктал Болотбеков билдирди. Марат Молдонович губернатордун комиссия түзүп, ошого байланыштуу мынакей 6-7 киши составында болуп, карантин объявить этилген. Биз азыркы убакта андан тышкары мынакей ушу санэпид көзөмөл бар. Мына областный губернатордун протоколу. Биз бардыгыбыз ушунун негизинде иштеп атабыз. Ошо Альянс алтын аркылуу ушу жергиликтүү Бекмолда айыл өкмөтүнө жардам катары дары-дармектер таратылды. Өзүңүздөр көрөсүздөр. 2 жолу болду да. Ошондо биздин руководствонун демилгеси менен ушул жерде иштеген работниктер, не только мен өткөндө айтып кеткем, азырда айта кетейин, не только ковид, не только пневмония, мындай эле ушу ден соолугун кичине начарлап анамына болгондорду бүт барып көзөмөлдөп, ден соолугун сурап, акыбалын сурап турабыз. Эртең мененки фильтрден ар бир жумушчу өтөт. Бул кан басым, көкүрөк көдөнүн тыңшоо, дене табы, кандын сатурациясын текшерип, эгерде оорунун кандайдыр бир белгилери боло турган болсо, алдын ала даярдалган изоляторлорго кармалат. Ал эми күн сайын 2 мал кен аймагында орун алган имараттардын ичи тышы атайын кызматкерлер тарабынан хлор эритмеси менен дезинфекцияланып турат. Бул жогоркуда билдиргендей 2 апта жумуштун баары токтотулган. Бул ооруну көбөйтпөйлү деп, аларга ошол ооруга тоскоолдук кылыш үчүн биз дагы карантинге жабылып, жумушчулардын баарын, жумуш иштерин баарын тең токтотуп, жумушчуларды үйлөрүнө таркатып, бирок ошол учурда жөнүнө таркатып кетирбестен, аларга больницаларга барып атабы, акыбалдары кандай, эгерде барып дарыланып аткан болсо, кандай дарылар менен дарыланып атат, кандайдыр бир жардам керекпи деп, неге дегенде азыркы учурда кээ бир дарылар табылбай атпайбы? Ошол дарылар менен таап берип, мындайча айтканда кам көрүп атабыз да.